Бүгін біз сіздермен Qs платформасының жардамында қантып тест, ошол учурда лекция, слайд жана карточка типиндеги тесттерди түзүп, ошол тесттерди кантип ойнотоо жана ал тесттердин жыйынтыгын кантип көрө алабыз, ошол боюнча үйрөнөбүз. Анда эмесе биринчи эле бизге бул кандайдыр бир браузерди колдонушубуз керек. Мисалга Google Chrome, Opera же Яндексти колдонсоңуздар болот. Чалгы биз бул жерден Qs платформасынын официалдуу баракчасына киребиз. Ал үчүн qs.com деген ссылканы менен кирип алабыз бул жерден. qs.com ссылкасы менен кирсек, бизге төмөнкүдөй болгон сайт ачылат. Төмөнкүдөй болгон сайт ачылат. Бул платформанын жакшы жагы, биз бул платформада тилди орус тилине которсок болот, платформанын интерфейсин орус тилине которсок болот. Анын үчүн бул жакта мынакей көрүп турасыздар, менде стандартный орус тили турат, каалаган тилге которуп алсаңыздар болот. Бул платформа менен иштөө үчүн биринчи эле сиздерге каттоодон өтүшүңүз керек, регистрациядан. Анын үчүн регистрация кнопкасын басабыз дагы. Бул жерден продолжить с помощью Google деп Google аккаунттун жардамында ката алабыз. Продолжить с помощью Google. Бул жерден бизге керектүү почтаны тандап туруп, ошол өзүбүздүн почтабыз менен катталабыз. Почта менен катталгандан кийин бул жерде бизде карасаңыздар опросник бар эмес. Бул платформаны кайсыл тармактарда колдоносуздар. Ошол опросниктен өтүп коюшубуз керек. Мисалы мен студенттер үчүн колдоном. Студенттер бул жерден эме как мугалим катары дейин, профессор деп ачайын дагы. Анан бул жерден карап көрсөңүздөр азыр предметтер чыгат. Эми кайсыл тармактарда көбүнчө колдоносуздар. Бул жерде бул жөн гана предметтер, каалаган предметти тандап койсоңуздар боло берет. Мен мисалга математика, андан сырткары башка предметтер, мисалга информационный IT технология деген сыяктуу предметтерди. Андан кийин бул жерде канча класстарга да тандашыбыз керек. Мисалга мектептеги окуучуларга, канчанчы класстагы окуучуларга же болбосо профессиональный обучение деп туруп, ошону тандайын дагы бул жерден продолжить деген кнопканы басып кирип кетебиз. Анан бул жерден биз удобный деп бизге если керек болсо керектүү жазып коебуз, много раз деген сыяктуу, или иногда деген тандап коелу. Карап көрө турган болсок, бул жерде бул ошо Qs платформасынын башкы бети ачылды. Анан мен бул жерден эме тест түзүп алыш үчүн мен биринчи эле создать ресурс деген кнопканы басамын дагы. Бул жерден өзүбүзгө керектүү эмнени түзсөк болот. Мисалга оценка бул тест. Бул деген сөз суроо, анан 4 вариант жообу менен деген сыяктуу. То есть тест түзсөк болот. Андан сырткары презентация с вопросами деп, то есть презентация түзсөк болот. Видео түзсөк болот. Кандайдыр бир отрывок, то есть бир лекциянын бир бөлүктөрү деген сыяктуу. Ошол учурда карточкада түзсөк болот. Карточкалар түзсөк болот. Келиңиздер, биз биринчи эле бул жерден тест түзүп көрөлү. Анын үчүн оценка деген бөлүгүнө киребиз дагы. Тест түзүүнүн дагы бизде 3 варианты бар. Биринчи Excel'de, же болбосо Google формада, же болбосо PDF файлда түзүлгөн тестти импортталсак болот. Эгерде тестибиз болбосо теманы жаза турган болсок, ошол тема боюнча искусственный интеллект бизге тест түзүп берет. Андан кийинкиси бул создать с нуля деп коет. Бул жерде өзүбүз тестти жооптору менен жазып түзүп чыгабыз. Келиңиздер, биз бул жерден искусственный интеллекттин жардамында биринчи тест түзүп көрөлү. Анын үчүн мынакей экинчи бөлүгүн тандайбыз дагы. Ал жерде мынакей карап көрө турган болсок, тест түзүп атканда дагы биз бир нече варианттар менен түзсөк болот. Биринчиден мисалга мен өзүмдүн документимди жүктөп койсом болот. Бул жерде ограничение бар, 30 страницадан кем ашып кетпеген лекция болуш керек. Анан ал документтин размери 25 мегабайттан чоң болуп кетпеш керек. Андан сырткары биз бул жерде мисалга мен лекция менен тест түзүп алсам болот. Андан кийинкиси бул текст или промпт. Бул деген сөз теманы берип туруп, ошол тема боюнча тест түзүп алсам болот. Ошол эле учурда мен кайсы бир сайттан маалымат алган болсом, мисалга
информация тапқан болсам, ошол сайттын ссылкасын таштап туруп, ошол сайт боюнча тест түзүп алсам болот. Же болбосо кандайдыр бир YouTube'дагы видео лекция болуп калса, ошол лекциянын ссылкасын таштап койсом, ошол видео боюнча дагы тест түзүп берет. Мен биринчи эле келесиңер бул жерде мынакей текст или промпт деген тандайын дагы тема берип, ошол тема боюнча тест түзүп алайын деп. Ал үчүн биринчи биз бул жерден язык вводун тандап алышыбыз керек. Бул деген сөз кайсыл тилде тест түзүлүш керек аты ошол боюнча. Бул жерде негизинен кыргыз тили дагы бар, бирок кыргыз тили боюнча бир аз информация аз болгондон байланыштуу тестти жакшы түзүп бере албайт. Ошол себептен орусча информацияны же болбосо англисче информацияны берсеңиз да жакшы болот. Мисалга мен бир тема жазайын. Основа языка программирования. Основа языка программирования Python деген бир теманы жаздым. Эми бул тема боюнча мага тест түзүп берип атам. Тест түзүп атканда дагы бизде карасаңыздар болот. Канча суроодан туруш керек ал тест? Мисалга 20 суроодан туруш керек деп атам. Андан кийин бул жерден биз продолжить деген кнопканы басабыз мынакей. Продолжить деген кнопканы бастым. Продолжить деген кнопканы баскандан кийин биздин темага байланышкан, окшошкон дагы башка бир темаларды, подтемаларды сунуштайт. Ушул подтемалардан каалаган подтемаларды биз кошуп алсак болот. Мисалга мына сыяктуу бир подтемалар менен тест түзүп бер деп туруп подтемаларды коштум дагы темага байланышкан подтемаларды берет. Подтемага жаккан болсо ошол подтеманы тандап койсоңуздар болот, болбосо теманын өзүн деле калтырып койсоңуздар болот. Андан кийин создать тест деген кнопканы басасыз. Создать тест деген кнопканы баскандан кийин бизге бул жерде азыркы учурда искусственный интеллект тест түзүп атат. Азыр карап көрө турган болсоңуздар, жалпысынан бизге мынакей 20 суроодон турган тест түзүп берди. Бул жерде суроосу анан 4 вариант и кайсы варианттар экенин белгилеп турат. Анан бул жерде карап көрсөңүздөр, ар бир суроого 30 секундтан берилген жана 1 балл берилген. То есть ар бир суроого 1 балл. Эми мен ушул жерден эле мисалга суроону кааласаңыздар өзгөртүп алсаңыздар болот. Ал үчүн редактировать деген кнопканы басып туруп эле бул жерден суроонун өзүн каалаганда өзгөртүп, же болбосо варианттарды өзгөртүп, туура эмес болуп өзгөртүп, анан бул суроого канча балл болуш керек кааласаңыздар баллды өзгөртсөңүздөр болот, көбүрөөк же болбосо азыраак дегендей. Анан ошол учурда бул суроого канча убакыт берилет, секундасын дагы көбөйтүп, азайтып койсоңуздар болот. Суроону өзгөртүп бүткөндөн кийин бул жерден сохранить деген кнопканы басасыздар. Мынакей сохранить вопрос деген кнопканы басып туруп, баардык суроолорду текшерип бүткөндөн кийин, баардыгы туура болгондон кийин, сиздер бул жерден биринчи предварительный просмотр деп бул сурооңуздар студенттерге кантип көрүнөт. Вот ошону көрүп алсаңыздар болот. Мисалга биринчи суроо, мына варианты туура дегендей, анан кийинки суроо кандай көрүнөт? Ал ушул тартипте болуп көрүнөт. Андан кийин биз бул жерден мисалга көрүп бүткөндөн кийин мен бул тестти сактап алыш үчүн жалпысынан карасаңыздар бизде 20 суроо, 20 балл, 10 минутта деп атат. Бул жерде ар бир суроого 1 балл, анан ар бир суроого 30 секундада убакыт берип койдук. Болбосо бул жерде мынакей редактировать деген кнопканы басып туруп, өзүңүздөр каалагандай балл берип, минутасын көбөйтүп же азайтып койсоңуздар болот. Андан кийин тест сакташ үчүн биринчи опубликовать деген кнопканы басасыздар. Баскандан кийин бул жерде сиздер түзүлгөн тесттин аталышы кандай атта сакталыш керек. Анан кааласаңыздар бул жерге сүрөтүн коюп койсоңуздар болот. Анан бул жерден сөзсүз түрдө биринчи кайсыл предметке байланышкан тест. Вот ошол предметти тандап коюшуңуздар керек. Эми чындыгында негизинен айырмасы жок. Предметтерден тандадыңыздар дагы. Анан сиздер түзгөн тестти башка бирөөлөр көргөнгө мүмкүнчүлүк барбы жокпу ошону карайсыздар. Эгерде вообще доступно десеңиздер, сиздин темаңыз боюнча, берилген тема боюнча издегенде башка бирөө дагы ошо сиздин түзгөн тестиңизди колдоно алат. Болгону ал тестти өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк жок, бирок ал жөн гана колдонуп койсо болот. Анан жок ограниченный доступ болсун десек, бул жерде эч ким көрүнбөсүн десек, анан ограниченный доступ дегенге беребиз дагы. И бул жерден карап көрө турган болсок,
ограниченный доступ деген тандайсыздар, бирок ограниченный доступ бул жерде карасаңыздар бизде платный версияда гана иштейт. Ошол себептен биз түзгөн тест открытый доступта болуш керек. Мынакей Apple'ga деген кнопканы басып туруп, открытый доступта кала берсин. Анан бул жерден биз орус тилинде тест түздүк. Ошол себептен орус тилин тандап коюшубуз керек. Мынакей тестиңиз кайсы тилде түзүлгөн болсо, ошол тилди тандап коюшуңуз керек. Русский язык. Андан кийин опубликовать деген кнопканы басабыз дагы. Да, бул жерде карасаңыздар биз предметти тандабай коюппуз. Ошо предметти тандап коесуздар. Мисалга, компьютер деген бир предмет тандайын дагы. Мынакей опубликовать деген кнопканы бастык. Ал кнопканы баскандан кийин бизге биринчи информация сакталат. Публикация болуп сакталгандан кийин сакталгандан кийин дагы биз карап өзгөртүп койсок болот. Ушул жерде дагы болбосо өзгөртпөй койсок дагы боло берет. Андан сырткары мисалга толугу менен сакташ үчүн бизде азыр бул тест как черновик вариантасы түзүлдү. Толугу менен сакталыш үчүн сохранить деген кнопканы басабыз дагы биз бул жерден сделано деген кнопканы басып коебуз. Кнопканы басып сактагандан кийин бул биздин сактаган тесттерибиздин баардыгы моя библиотека деген бөлүктө сакталат экен. Моя библиотека деген бөлүгүндө сакталат. Эгерде тест мисалга түзүп туруп сактабаган болсоңуз, ал мына проекттин ичине кирип калат бул жакта. Эгерде түзүп сактап публикация кылган болсоңуз, тест ошол создано деген катарга списокко кошулат. Андан кийин бул тестти окуучуларга же болбосо студенттерге кантип ойнотобуз, кантип жиберебиз деп турган болсоңуздар, анда биз бул жерде мынакей играть деген кнопканы басабыз дагы. Начать сейчас деп азыр баштап алсак болот. Болбосо назначить деп туруп, бул тест кайсыл күнү, кайсыл датада баардыктан маалыматтарды ушул жерден өзгөртүп туруп сактап койсок болот. Мисалга мен 20-декабрда 24-декабрдан 27, то есть 24-январдан 27-январга чейин тест 3 күн ачык болсун дедим. Анан сааттарын да жазып туруп, сохранить деп жазып койсом болот. Ошондо биздин тестибиз бүгүнкү күндөн баштап 27-январга чейин ачык болот. Ошол жерден планда алсак болот. Или болбосо биз мисалга тестти азыр тапшырыш керек боло турган болсо, анда бул жерден играть деген кнопканы басып туруп, начать сейчас дегенде басасыздар дагы. Бул жерден как хотели провести сессию деп бул жерде студенттердин темпине карап тест өткөрөлү дейбиз да. Вот там студента деген тандап туруп, кандай форматта болуш керек. Классический формат деп турган болсоңуздар, бул жерде ошо 4 вариантты тандашат, анан ким канча балл алганы көрүнүп турат. Анан пик мастера деп турган болсоңуздар, бул жерде ошол студенттердин баягы канча суроого жооп бергенине жараша рейтингдер көрсөтүп турат. Же болбосо команда режимде командада ойносоңуздар болот, или тестовый режимде баягы текшериш үчүн жөн тест катары ойносоңуздар болот. Мен классический режим деп тандап алайын, бирок бул жерде карасаңыздар, вот пик мастера деген баягы бөлүгү, именно ушул бөлүгү бул платный версияда гана иштейт, а калган 3 режим бул бесплатный версияда иштейт. Ошол себептен мен классический режим деген версиясын тандадым дагы. Бул жерден начинать деген кнопканы басып коем. Эми бул жерде карап көрө турган болсок, биринчи начать деген кнопканы басардан алдын тесттин канча попыткасы болуш керек. Мисалга студент тестти канча жолу тапшыра алат, ошол жерде биз попытка коюп коебуз. Мисалга биз лимитный попытка деген кайра келип тапшырса болот. Мисалга бир попытка бир эле жолу келип тапшырса болот, 2 попытка 2 жолу тапшырса болот дегенде эле бир эле тестти 2 жолу тапшырса болот. Андан сырткары убакыт таймер коюп койсок болот, чтобы канчада бир убакыттан кийин тест жабылып калат анда. Келиңиздер, анда биз ошол бир попытка дейм, бир попытканы тандайын дагы. Карап көрө турган болсок, бул жерде көрүңүздөр, мынакей для ограничения количества попыток требуется авторизация учащихся деп данный бизде курсубузга студенттерди кошпогондо байланыштуу вот попытканы тандап албайт экен. Ошол себептен бул попытка калып турасың дагы и начать деген кнопканы басасыз. Начать деген кнопканы баскандан кийин мындай болуп ссылка ачылат. Бул жерден студенттер бул QR кодду сканер кылып кирип алса болот. Болбосо бул жерде карап көрө турган болсок, мынакей
копировать ссылку деген бөлігі тұр. Бұл жерден ссылканы копиялап тұрып, студенттерге ушул ссылканы жөнөтүп койсоңуздар болот. Мисалы, WhatsApp группадан же болбосо башка жактан жөнөтүп койсоңуздар, студенттерге тест монтип ачылат. Бул жерден өзүңүздүн атыңызды жазып койсоңуз, мисалы, тестке кантип киресиздер? Мисалга, Султан деген ат менен тестке кирейин деп атам. Султан деген ат менен кирдим дагы. Начать деп кнопканы басып койдум. Бул жерде карасаңыздар, мынакей тест. Мен кирдим, бул жерден аватарды сүрөттөрдү өзгөртүп алсак болот. Бул студентке көрүнүшү. Ал эми сиздерге бул жакта мынакей кирген студенттериңиздердин баардыгы ушул жакта список болуп турат. Эгер Султан деп качан гана мен начинать деген баскан учурда студенттерге тест студенттердин алган топтогон балына жараша подиумда көрсөтөт. Жалпысынан бүгүн биз сиздер менен Qs платформасында кантип тест түзсөк болот. Анан ал тесттин жыйынтыктарын кантип көрүп алса болот, ушул боюнча сабактарды өттүк. Бул жерде бир гана тест эмес, выход кнопкасын басып туруп, бул жерде карасаңыздар, биз мынакей башкы бет көтөрүп, мынакей дом деген бөлүгүн өттүк дагы. Создать курс деп туруп, бул жерден презентация, видео, карточка түрүндө дагы тесттер түзүп алсак болот. Ошол көчөдө мен мисалга түзүлгөн тесттерди көрөм десем, моя библиотека деген бөлүгүнө өтөм дагы. Бул жерде мынакей тесттердин баардыгын список кылып ушул жерде чыгат, ушул жерден көрүп алсам болот. Анан кайра эле мынакей начать игру деген бөлүк басып туруп, анан бул жерден кайра оюнду баштасак болот. Ал эми жыйынтыктарын көрөм десеңиздер, мынакей коллекция деген бөлүгүнө тапшырылган тесттин баардыгы ушул жакта сакталат. Мынакей бүгүнкү күндө бүгүн ушул бир коллекция сакталып тур, анын жыйынтыгын могул жерден көрүп алсак болот. Бүгүнкү күн ушу менен биздин сабак соңуна жетти.